Коопсуз шаар камералары орнотуунун экинчи этабы экинчи борбор калаада жүргүзүлүп башталды. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Бишкек шаарында 16 кесилишке, Ош шаарында 11, Токмок шаарында 6, ал эми Кант шаарында 1 кесилишке камера түтүктөрү орнотулду. Маалыматка ылайык Г формасындагы ар бир түркүккө 3төн камера бекитилген. Алардын бири жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөйт. Жол сызыктарынын жөө адамдар өтүүчү жана вело жолдордо тебелеген каршы тилкеге чыгып туура эмес жерден кайрылган, ылдамдыкты көбөйтүп, жол чырактын талабына көңүл бурбагандарды каттайт. Экинчиси унаалардын агымына байкоос алат. Ылдамдыкты өлчөп, машинелердин мамлекеттик номерларын сүрөткө тартып, эреже бузгандарын коопсуз шаар долбоорунун базасына киргизет. Үчүнчүсү жалпы көрүнүштү тартып берет. Токтотууга тыюу салынган жерлерге коюлган машинелерди аныктап, коопсуз шаар долбоорунун базасына жиберет. Көзөмөл камералары күнү түнү иштейт. Мындай электрондук эреже шартты эске алганда жай бербей, эч нерсени көзгө илбей, эйфорияга түшүп алып айдаган айдоочулар түзүк эле айыппулга жыгылчудай. Негизин айтканда, коопсуз шаар долбоору жол эрежелерин сактоого, кырсыктарды азайтууга багытталган. Деген менен аталган иш-чара карапайым айдоочулардын капчыгын какканга эле иштелип чыгыптыр дегендер да жок эмес. Анан калса айыппулун көлөмүнө нааразы болуп, анын негизинде азайтуу чечимдери кабыл алынган болчу. Маалымат үчүн айта кетсем, Кыргызстанда 2019 жылдан тарта коопсуз шаар долбоору иштеп баштады. Долбоордун биринчи этабын ишке ашырган орусиялык Vega компаниясы 35 миллион долларга Бишкек менен чүйдөгү жолдорго 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Анын 90-у стационардык, 20-сы көчмө аппараттар. Кийинчерээк бул камералардын саны да көбөйдү. Мындан 2 жыл мурун борбордо ишке кирип, бирок коомчулуктун нараазычылыгынан арылбай келген коопсуз шаар долбоору эми Ош шаарында ишке кирүүнүн алдында турат. Бирок бул долбоор ишке киришине шаар тургундары, айдоочулар макул эмес. Айдоочулар коопсуз шаар деп аталган долбоорду айдоочулардын чөнтөгүн тоногон иш-аракет катары баалап келишет. Менин оюмча, шаар талапка жооп бербейт. Чызыктар жок, пешоход чызылган эмес, остановка, ошо парковкалар көбөйүш керек, жолду кеңейтиш керек. Жол СССРдин боюнда баягы кичине болуп жүрөт, тар. Эми коопсуз шаар боюнча биз мына такси кылып иштейбиз. Бул бизде мына Бишкектен дагы биздин жолдор тар да. Анан кийин көпчүлүк жерлерге барсаңыздар, биздин өзүбүздүн жолдор өзүбүздүн азыркы ушул жолго талапка жооп бербейт. Эки катар машина батпайбыз. Буну чоңойтушка биздин мамлекеттин күчү жетеби жетпей деген ой. Буну чоңойтуш керек. Азыр ушул турушта биздики туура эмес да бул коопсуз шаар киргиз бизгечи. Шаардагы айдоочулардын айрымдары Ош шаары бул долбоорго даяр эмес деген пикирди билдиришүүдө. Анын себебин айдоочулар жол сызыктары толук бүтпөгөн, атайын унаа токтоочу жайлардын жоктугун себеп кылышат. Бийлик тараптан толук кандуу шарт түзүлгөндөн кийин гана коопсуз шаар долбоору иштесе дешет. Себеби жүргүнчүлөр түшүп чыгуу үчүн атайын аялдамаларда жетишсиз. Остановка жетишсиз. Потому что остановка мына жерде не коюп койгон остановканчы. Ошону кичине кеңейтип, остановкаларды оңдоп, үстүн жаап, кичине адамдар тура турган кылып жасаса бизге да жакшы болот. Бизге ар остановка сайын токтосокчу, бизге аябай жакшы да. Анан адамдар да остановканы таппайлар жерден тосо берет, Анан остановкага токтобойсуңар деп бизди урушат. Адамдар болсоң биз токтобойсуңар деп адамдар урушат. Ортодо бизге кыйын болду. Ошон үчүн остановканы бардыгыбыз эле жапырт колдоп эле остановканы бир жакшы жерге коюп алсак, остановка сайын токтосок бизге аябай жакшы болот, ыңгайлуу болот. Жооп бербейт, эч кандай жооп бербейт. Буга 100% мен эме каршымын. Эч неме болбойт. Onun үчүн мына майдачыларды алыш керек. Азыр мына ПМ дегендер чыгарсыңар, неме талапка жооп бербесе дагы, мисалы бир адам банктан келип акча алыш үчүн машинасын кайра коет. Туурабы? Кайра коет. Же маршрутка болсо, нар жакка эмеп коет. Может пенсионерлер келип калат. Пенсионерлер басып келе албайт да азыр, Шаар эч талапка жооп бербейт. Шаар неме кылбайлы мына камера неме атат. Бул неме шаар эмес. Бул чөнтөккө салмай башталат бул.
Санариптик өнүктүрүү министрлигинен келген адистер үстүбүздөгү айдын этегинде долбоор толук ишке кирет деген пикирин айтышууда. Бирок министрликтен келген адистер шаардагы көйгөйлөрдү деле эске албаган өңдө. Алар жол сызыктары так көрсөтүлбөгөн жердеги мыйзам бузуулары үчүн айдоочулар айып пул төлөбөстүгүн билдиришет. Бирок аны териштирүү үчүн айдоочулардын убактылары коротулаарын эске алышкан эмес. Бул шарт түзүлүп жатат. Негизи өзүңөр эле көрүп жатасыңар, көптөгөн жолдордо азыр жанагы разметка, дорожный знакилер коюлуп жатат. Биз бул камераларды серверин комда даяр болгондон кийин, запуск болгондо, система иштей баштаганда, конечно, доказательный база деген бар бизде. Доказательный базанын ичинде жалаң инфраструктура баары туура келиши керек. Ошол мисал катары айтайын, могу стоп линия барго. Стоп линия өчүк болсо, анан сен аны басып кетсең, ал доказательный база уже жок болот. Ал негизи чыгарылган постановление жокко чыгарылышы керек болот. Ошондуктан ошол жок болбош үчүн стоп линияны бүт оңдоого туура келиши керек. Бул иш негизи мэриянын көзөмөлүндө болот. Жамала берип жакшы жери калбаган Ош шаарындагы жолдордо бүгүнкү күндө жол сызыктары толук сызылып бүттү деп төш каккан жолдор башкармалыгынын башчысы шаар толук даяр деген ойдо. Бирок мындан бир канча күн мурун чийилген сызыктардын өңү өчүп кеткенинен кабар жок өңдү. Шаардын казынасынан каражатты бөлдүрүп, тендерге койгондон башка жумуш аткарган башкармалык миллиондогон каражаттарды алып, жамак жол жасагандан башка жумуш деле аткарбайт өңдү. Биздин шаар даяр, туура айтасыз. Биздин шаар бүгүнкү күндө бизге берилген эме боюнча, талаптар боюнча шаардагы даяр. Шаардагы эң начар деген жолубуз Масалиев жолу болчу. Анын разметкасын чыгарганга болбойт эле. Масалиев көчөсүн быйылкы жылга 4 перекрестканы 6 метрден алып туруп, типа ямочный да кылып туруп, жаңылап, жаңы термопласт басып бердик. Камерасына толук түшөт, жооп берет. Шаардык бийлик өкмөттүн демилгесин өткөрүүгө шашууда. Алар шаар толук талапка жооп бербегендигин өздөрү да жакшы билишет. Билген менен айдоочуларды түйшүккө түртүшүүдө. Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов бул суроолорго төмөндөгүдөй жооп берди. Эми азыр жол тарыгы тар, ооба. Бирок бизде генеральный план бар да. Ош шаардын генеральный планы бар. Ошо генеральный планда, допустим, Масалиев көчөсү, Ленин көчөсү, Курманжан Датукан көчөлөрү узундугу туурасы 40 метр болуш керек да. Геймплан эми ошону ой менен, ошо ниет менен биз неме кылып атабыз, эртең геймплан ишке ашып калышы мүмкүн. Допустим, да, мен ага действительно көп каражат керек, акча керек. Мен ойлойм, генеральный планды түзүп атканда ошо именно до 2025-жылга чейин деп түзүлгөн да генеральный план. Ошондо жолдорубуз кеңейиш керек да. Ошондо азыр мисалы башкы план ишке ашканга чейин айдоочуларга ошондо таптакыр шарт жок. Биздин Ош шаарында таптакыр шарт жок деп айтууга болот. Жок, таптакыр десек адашабыз, эми шарт бар. Сызыктары бар. Эми ошондой случайлар болуп калышы мүмкүн да, эми ошо именно перекрестканы светофордун астында остановка болуп калса, ошол жерде ошондой болуп калышы мүмкүн. Коопсуз шаар долбоору Борбор калаада 2019-жылдан тартып иштей баштаган. Бирок ошол күндөн бери карай нааразычылыктардын аягы тыйылбай келет. Борбор калаада коопсуздукту камсыз кылып берүү үчүн Россиялык Vega компаниясы иш жүргүзгөн. Эми экинчи этабын кытайлык компания ишке ашырууда. Ош шаарында жалпысынан 35 кесилишке 300дөн ашуун камера орнотулат.